Кочой палбан го, аттарды бастырып баштаптыр. Бул аттарды мен тааныбайт экенмин. Жаңы аттар окшойт. Азыр бир суроо берейин, баягы элге керектүү суроолордон бири алып берейин. Бул палбан жана багат дагы, чабат дагы аттын. Суутнам алган бала да бу. Кочой ака кандайсыз? Жакшы да, өзүң. Бу качан баштадыңыз ака буну? Суутуп. Bir 2 gün болду. 2 gün болду мингениме. Анан бу кандай аттар бу? Мен көрбөдүм эле, тааныбайт экем. Булар жаңасыйлар өкөтең, өспүрүм. Жаңасы. 4 жаш болду да өкөтең. Бойлору 1.70 кем эмес окшойт, а? Кече тартып койдум, евро үрүбүндө алып келип. Тартып көрөйчү да, анан кече тартсам, муну 70 чыкты. Муну 73 чыкты. Мунусу 73 экен. Муну сал мындай бийирак экен. Машалла. Бу YouTube'га чыгарып коелы, уруксат бересизби? Ооба, чыгарып коерем. Мана. Жылдызы жанган аттардан болсун, а? Шортик жерге чыгып калдык го, болот. Эме. Ат бастырып чыктык эле, азыр кичине кыздык коелчу. Буларды азыр кыйнабайсыз да, кичине эле кыймылдатып алып киресиз да. Ооба, бир 10 күн өзү бөлөккөгө байладым, жөн эле жүгөн салып. 10 күнчө турушту, сулдук салып байладым. Анан 2 күндөн бери ушу тегиздерге эле бастырып койтам минип. Анан ака, бул өзүңүз палбан адамсыз да. Анан аттын табында каласыз. Багасыз дагы. Бул жанагы ат багып даяр болгондон кийин кантип суутабыз мындай? Биринчи этабы кандай болот? Эмне кылыш керек? Ушу сууту жөнүндө бир аз айтып бербейсизби? Атыра буну өзү жайы менен жаңы жылдан бери турду да булар. Жаңы жылдан бери өкөтөң бир 7-8 килодан жемжеп турду. Жылбай камалып турду. Анан кийин алып келип бир 10 күн, 15 күндөн бери сулдурук салып эле асып байлап коюп аттым. Жайдак эле. Анан токуп бир 5 күн коюп койдум, эгер токуп. Анан жондору эме болуп кетет экен. Эгер турбайчы. Анан ошого бир 10 күн эгер токуп койдум. Анан бир 2 күндөн бери анан минип чыктым да, бастырып. Эми бу бастыруу кандай болот? Канча километр же канча метр кандай башталат? Биринчи күн, экинчи күн, үчүнчү күн кете берет да. Ооба, ошентип эле мына тегиздерге минип туруп эле анан кийин коляга чыгып 1-2 саат бастырып келебиз. Анан бир айдан кийин анан сал кичине адырларга бастырабыз да, ыдырактарга. Мана бул азыркы күндө биздин көрүүчүлөрүбүзгө эң керектүү нерсе да. Не дегенде азыр бар жогунун аты даяр болду. Анан көбү билбейт кантип суутуш керек. Багыныш оңой экен, суутуш кыйын экен да. Сууткандан көп атты айныттык да. Мына. Анан 10 күн, 15 күн бастырып эле салып жүргөнбүз да өзүбүз деле. Башында дең. Башында ал аттар баары айныды. Эми бул аттарды көбүрөөк эле бастырайын атам, бир 2 айчы. Анан айтат го, аттын табын алам десең, ортодо кайнайм десең, түн уйкуңду беришиң керек атка дейт да. Суутуш үчүн. Азыр эми жемди сал эртерээк берип, күндөгүдөн. Анан бастырып кетебиз да. Жем жегиз болуп. Жакшы. Муну отум эле кой бер деп атат. Басайын деп атат. Буну 73 экен бою. Жануарлар. Ишиңизге ийгилик болсун. Майлы жантура. Элден талап болсо келип суроо жооп кылып турайлы. Кочой ака, эми сиз билесиз да. Билгениңди башка бирөөгө дагы айтып кетсең, алар дагы башка бирөөлөргө айтып кетсе, кийин дагы акыретке чейин сообу жете берет деген. Туура. Ана ошон үчүн билбегенди сураган бул уят эмес. Мен мисалы билбейм кантип суутуш керек. Ар кимден угуп атам. Ошолордун айтканын кылып, эми мен дагы атым даяр болуп калды. Силердикиндей семиз эмес. Бирок эми ошону суутушум керек мен дагы. Же сизге окшогон бирөө берем. Суут берет да. Биринчи өчүрү сууткан экен да атты. Суутканда жакшы суутуп алсаң эле ат айныбайт экен да. Жакшы. Берки аттар эмне болуп атат? Сарат үйүрдөн кармалганда. Сарат үйүрдөн кармалды. 1 айдан бери багуда турат ал.
Быйыл чуркайбы? Көпбөрү дагы үйүрдө жүрдү берки. Ал дагы багуда турат. Mana. At көп. Аларам баары болуп калат. Жаңы жылга бар. Жакшы. Эмгегиңиздин үзүрүн көрүң ака быйыл ортолордо кайнаң. Өзү негизи ат жайында экен, машалла. Өтө зор экен. Бой десе бой, сын десе сын. Кудай буюрса жакшы эле табы келсе, чуркай турган аттар. Мына бу биздин Нокенде дагы аттар чоңоюп кетти окшойт, Аттарды чоңойтпосо көрдүң го, болбойт атты. Болбойт аттаң, Кичине ат менен болбойт экен. Кичине ат менен кичине улакта, чоң ат менен чоң улакта да. Мына. Ийгилик боло берсин ака. Кыз болуң. Рахмат. Мына. Ушундай. Мээнетти баштаптыр. Эми буга чейинкиси деле мээнет болчу да. Багыш деле мээнет. Эми кыйын этабына өтүптүр да. Буларды бастырып, иши көп. Мен эгер талап болсо ушундай аттарды жакшы түшүнгөн адамдардан барып эми элге тартып чыгарайлы. Эл дагы билбегенин билсин. Кантип субут ат. Мына 10 күн ордунда байлап койдум дейт. Эми башташыптыр 1-2 күндөн берсе экен. Ушул жерлерде эле айландырып бастырып, ичине тералтып туруп анан кийин узактар айдоолорго чыгат экен. Лайк басып каналыбызга жазылып коюңуздар.